Алмаз Кушпекович, бизде АТР болуп, Бишкек шаары да кеңейип, эми мен Бишкек шаарынын 1-май районунун 1-май округунун депутаты катары мага элдер кайрылып атат да. Ири айыл өкмөттөр кирип калып атат, Аламединден шаардын четине кошулуп атат, Согулуктан кошулуп атат. Анан ошого бюджеттен биз ойлонгон проектлерибиз аткарылабы, аткарылбайбы, республикалык бюджеттен каражат бөлүнөбү, ошол маселелер боюнча 25-жылы эмне пландалган айтып коесуздарбы? Элбир Жолобековна, туура. Бүгүнкү күндө шаардын бюджети да жакшы өстү да. Аны айтып кетчүк, мына жылдан бери, өткөн жылдан бери биз система образованияны өзүбүз өткөрүп берип атабыз. Мына 1 миллиард, 2 миллиард теңге жылыда толук өтөт. Ошо менен 26-жылы көрсөңөр 6,5 миллиард шаарга калат. 26-жылдан баштап 6,5 миллиард өзүнүн кошумча эмеси калат да. Ошондо кайсы акылар кетет? Докторлордун акылары, мугалимдердин акыларыбы? Да, мугалимдердин акылары да. Ооба. Ошондо 6,5 миллиард бошойт экен деген сөз да. Анда социалдык объектилерге каражат буюрса көбүрөөк бөлүнөт экен да. Айымки жылы болсо республиканы 3 миллиард бөлүп беребиз. Бул канчанчы жылы? Эмки жылы 25 жылы. Быйыл 2 миллиард, эмки жылы 3 миллиард, а уже 26-жылдан баштап 6,5 миллиард толугу өтөт бизге. Анда буюрса социалдык объекттерге, инфраструктурага бир кыйла каражат бошойт экен да. Шарт өзгөрөт. Рахмат бул жеринен. Анан мына биз региондордон ротация кылабыз деп акимдерди, губернаторлорду алмаштырып атабыз. Айтсаңыздар, ошол ротация менен дотация маселеси чечилип атабы? Пландаштырганда, АТРдын реформасын пландаштырып атканда ушул маселени аябай чоң талкуулаганбыз парламенттен. Анан жетекчиликтерден дотациядан чыга албай жатышат, ушул маселе мындай номер 1 приоритет коюлуп атат деп айтылганда, сиздин финансист катары көз карашыңыз кандай буга? Честно говоря, мындай ротация менен дотация менен мындай байланыштуу анализ жүргөн эмеспиз. Да, андай жок. Очень интересный вопрос, да. Дотациядан чыгыш үчүн 25-жылы бир региондорго жардамбы, мүмкүн кандайдыр бир программалар бюджеттен каралды беле? Албетте. Мына уже 2 жылдан бери биз региондун жагында, район деңгээлинде өнүктүрүү фонддор түзгөнбүз да. Анан чын айтканда ошо регион фонддор мына толук кандуу жакшы иштебей, азыр өзгөртүүнү киргизип, именно ошо бизнеске, именно ошо иш мындай жаңы орун түзүлө турган ошо проекттерге жумшатыла турган ошо положение киргиздик. Это биринчи. Экинчиден, айыл өкмөттөрдүн бюджетинде 10% кем эмес ошо өнүктүрүүгө жумшалтылган ошо рекомендация берилген. Бул кредиттер берилеби? Жок, кредит эмес. Кандай жардам болот? Жалаң эле жана потребительский эмес, хотя бы на развитие дегендей да. Вот ошондо бир рекомендация бар. Анан жылдын ичинде жана айтып Алмаз Кушпекович, мисалы азыр деген Чүй облусунун губернатору бар да. Ошол азыр бизди Чүй областында бүт айыл өкмөттөр, райондордун жетекчилери карап отурушат да. На что они могут рассчитывать ошондо? Конкретно айтып коесуздарбы, ушул фонддорду кеңейтип атабыз дегенде, на что могут рассчитывать? Они могут рассчитывать то, что мы этот фонд увеличили в прошлом году. Порог подняли 30 миллионга чейин. Ошо жакшы караш керек, ошо жаңы ирет менен иш алып барыш керек. Ошондо канча болуп калат фонд жалпысынан суммасы? Биз айтып атабыз, 30 миллиондон кем эмес да, вот этот порог да нижний. Экинчиден жана стим гранттардын жана 1,5 миллиард биз карап берип атабыз эмки жылга. И анын ичинде да порогторду көтөрүп атабыз по возможности привлечения, да. Хорошо. А региондордогу безработица менен жумушсуздук менен күрөшүүгө кандай программалар, эмнелер коюлган, вообще жазылган да? Аны соответствующий структура айтып берет силерге жакшы. Айтып бересиздерби? Саламатсыздарбы, Чоросеитов, экономика министрлиги. Саламатсыздар, Чуамыза. Бул боюнча жана Алмаз Кушпекович айтып кетти, фонддор аркылуу кредиттер берилет, акчалар каралган. Экинчиден, ар бир ушул бүгүнкү күнү экономика министрлигинин тарабынан мамлекеттик региондорду өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Ушул программа боюнча дагы жумушсуздукту жоюу боюнча бир нече ыкмалар көрсөтүлгөн. Андан тышкары бизде ошо бир айыл бир продукт деген ыкмабыз бар. Ушул долбоорубуз ошол аркылуу дагы биз бүгүнкү күнү ошол жумушсуздукту жоюу боюнча да иштерди алып баратабыз. Андан тышкары
ошо эмгек То есть жумушсуздукту жоюу үчүн бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан конкреттүү кадамдар бул деген бир айылдан бир продукт, то есть ишкерлерди, ошол адамдарды ишкерликке алек кылабыз деп атабыз, туурабы? ооба ошол анан ушул программада каралган, ушу биз азыр программаны түздүк, азыр кудай буюрса ушул жылга чейин бекитилет. Жергиликтүү демилгелерди колдоо боюнча дагы биз ушундай инструменттерди киргизип атабыз. Ошол жагынан дагы бир нече акчалар каралган болчу, каражаттар. Ошол аркылуу да эгерде жеринен демилгелер болсо, мисалы стартаптар болсо же дагы бир жергиликтүү демилгелер болсо, ошолорду ушу критерийлерге жараша ушу колдоого биз даярбыз. Чурон мырза, мы же с вами вот эти вопросы не раз обсуждали, да? Ошол региондо жумушсуз отурган адам в основном эми ар кандай турмуштун ар кандай мындай ситуациялар болуп калат да, шарттары. Эмне кылыш керек ошол адам? Мисалы мага соц тармактарга кайрылат да. Мамлекет мага кандай жардам бере алат десем, мен ал кишиге эмне деп жооп бериш керекмин? Кайка барыңыз, чакка кайрылыңыз, мындай кагаздарды толтуруңуз дегенде кантип жооп бериш керекмин айтсаңыз? Биринчиден эң мындай самый доступный бул ушу региондук фонддор бар. Облустук, райондук фонд. Ошол жерге кайрылса. Любой жаран региондук фондко, губернатордун фондуна барып, арыз жазып, каражат өзүнө Бирок сурай ушул алат. долбоор менен келиши керек, барышы керек. Проект менен. Ооба. Жөнөкөй акча берилбейт аяктан. А ошол долбоорлорду жазганы ким бизде үйрөтөт? Үйрөткөнгө ушу мисалы ушул ЖИА аркылуу үйрөнсө болот. Ким аркылуу? ЖИА. ЖИА. Ооба. ЖИА деген ким? Ошо жаш ишкерлер ассоциациясы. Бул деген неправительственная организация, э? Бирок ошо биз ошолор менен тыкыз иштесек. Экинчиден ушул ОСОП деген биздин ошо бир айыл бир продукт деген ошо аркылуу ошо системага кирип, эгерде үйдөн өрүгү чыгабы же жүн өндүрөбү же эт өндүрсө, ошо аркылуу кайрылса болот. Алар үйрөтүп беришет толугу менен. Маркетингин ушул сапат жагынан, сатуу жагынан бүт толугу менен үйрөтүшөт. Аялдар жөнүндө сөз кылсакчы, айрылуу катмарлар категориясына ошол аларга кандай болот? Социалдык программалар же мындай дагы бир өзгөчө ыкмаларды ойлоп чыктыңыздарбы? Ооба, биздин ушул алдыбызда бүгүнкү күнү ушул сайтыбызда бир нече 100гө жакын. Кайсы сайт? Минфиндин сайтында, Минэконом сайтында? Экономика министринин сайтында мисалы 100гө жакын бизнес долбоорлор бар. Эгерде СТО ачам десе, же бир цех ачам десе, же дагы бирдемке чакан ишкананы, гостиница ачам десе, ушу толугу менен ушул бизнес планы бар, эсептөөлөр менен, калькуляция менен бар. Андан тышкары ушу министрлик, эмгек министрлиги тарабынан ушу соцконтракт бар, ушу соцконтракттагы эгерде критерийге жараша болсо, ушу аяка да кайрылса болот. Андан тышкары ушу эмгек министринин алдында ушу Центр содействия занятости. Ар бир райондо, ар бир облустта бар. Ошонун негизинде бүт ушу база данных бар, ушу жумуш боюнча каякта каерде вакансия болсо, ошол жерге түздөн түз кайрылып, интернет аркылуу же өз буту менен барып кайрылса болот. Ошол эгер жумуш иштейм десе, ошол жерден жумуш тапса болот. Чурон мырза, мен сизди абдан мындай кесипкөй профессионал катары тааныйм, сыйлайм, бирок мен сизге бир немени мисал катары айтып берейин да. Мага кайрылып атат да, ошол сиз айтып кеткендиңиз башында 100 деп. Мурда күнү, өткөн 4-күнү бир аксакал жардамчым кетип калыптыр, ошол телефонду өзүм калдым да, чыгып кеттир. Анан ошол телефонду алсам, ал аксакал айтып атат да, документтерим баары даяр. Бирок деген срок, ошол документтердин срок годности аяктап атат. Анан архитектурага барсам, мен эч ким кабыл албай атат. Эльвира, ушу чалып берчи дейт да. Анан биз ушул деңгээлде жашап жүрөбүз да. Анан мен ошол кишинин мага арыз жазыңыз десем, аябай ачууланды да. Эмнеге мен ар бир нерсени ушинтип мени жүдөтөсүңөр бюрократия менен деп. Бирок баары бир арызын жазды, мен эми архитектурага жөнөтөм, глав архитектурага. Андан аяка да чалып ушу суранам да. Долбоорлор көп да, туура, инициативалар көп, жакшы, кагазда көп жакшы жазылат. Бирок деген жөнөкөй жарандарыбыз кээ бирде кайрылса, көп нерсе биздин кызматкерлерден болуп атат да. Кабыл алышпайт, оройраак мамиле кылат. Ушул нерселерди мен Минэкономдо мүмкүн андай эмес. Мисалы, сиз айткан азыр могу биз экөө сүйлөшкөнүбүздү, мисалы мен азыр соц тармактарга илем да, анан эл сурайт. Кимисине барабыз деп.
ошондо эмне деп жооп берейин да, комментарий мен жазам, могу телефонго кайрылыңыз же бул адамга барыңыз, проходнойдон сизди өткөрүшөт, ушул маселе боюнча консультация беришет деп кимди бир закрепить эткен бир адам бар, ушул боюнча түшүндүрүп бере турган, анан нервиси чыдаган да, эми сөздүн ачыгы. Элдер келсе деген уруураак мамиле кылбаган, кабыл алып, тиги региондордун бери келип ушул мага жардам бериңиз десе, мен кимисине жөнөтөйүн, мен экономдон. Эгерде бизге тиешелүү маселелер болсо, ошо бизнес тарабынан бизде жооптуу орун басары бар, Гулшат Кадыровна, жана ошол алдында иштеген начальник управления бизнес. Кыргыз тилинде сүйлөгөн кайсы орун басарыңар бар? Кыргыз тилинде баары эле сүйлөшөт. Мисалы Сейитов Чоро Сейитович, Сизге Асылкулов жөнөтсөм Искендер болот. Эсенгелдиевич. Бир телефон, рабочий телефондор барбы? Кандай? Телефондор барбы? Кайсы телефонго региондор чалышат? Бизде биз жаңы мекемеге көчүп, зданияга азыр телефон кошулуп элек. Мындай ульдук. Но сайттан карап тапса болот, Ооба. Почтага жазып кайрылса болот. Госуслуги аркылуу да кайрылса болот. Биз толугу менен жооп беребиз. Экспорт жагынан дагы Да, бир момент бар да, это я беките. Да. Жакында жакшы презентациялар болду, это фонд социального развития дегенчи. Балдар жакшы презентация кылды. Аябай такие мобильный мындай бизнес проекттер бар да, уже даяр да. Айрыга деле кайрылса болот. Мына балдар осы Нарынга, Ысык көлгө, Таласка кетип атат. Как раз уже презентациялар менен. Ошол жерге да кайрылса болот. Алмаз Кушпекович, к сожалению, часто человеческий фактор нас подводит, да? Недоступны болуп калып атат, да? Биздики чиновниктер недоступны, көп маселелер. Биз телевизордон бирди сүйлөп атабыз, кагаздарда бирди айтып атабыз. А по факту ошол адамдар депутаттарга кайрылып атышат да. Чечип берилечи, жардам берилечи, чалып койчу деп ушундайга чейин кайрылышат да. Анан ошол онлайнда маалыматтар, телефондор кийин Чоро мырза менен сүйлөшүп алсам жакшы болот эле. Алмаз Кушпакович, да, сизге бир суроо да. Мен эми конференцияга, Азия парламент форумунун жетекчиси катары барсам, мага мындай суроо келип калды да. Ошондо 2025 жылга, 24 жылдары бюджеттен жанакы климатический өзгөрүүлөргө, эми защита окружающей среды кайсы канча каражат бөлүндү эле дегенде, мен 25 планды билбейт экенмин. Ошону мага айтып коесуздарбы? Так, канча сумма бөлүнүп атат? 24-25ке. 24 болсо, эмнеге кетти, анан кайсынысы освоенный? Эми бул соответствие биз министрликтердин өзүнүн программасы бар, программа форматы. Сиздер бөлгөнсүздөр да? Эмки жылы 25 жылга биз болсо как раз зеленый маркер деп киргизип атабыз понятие. Ошол жерде толугу менен канча, кайсы мекемелер, кайсы проект иштеп турган ошондо маалымат. Общий сумма жокпу? Жаныңызда? Мен природа бул тармакка 1 миллиард 882 миллион сом бөлүп берилген. Эмки жылга да? Жок, быйыл. Быйылкы 24-кө. 25ке, кечип коюш, 25. 25ке. Ошон 1 миллиардтан ашыкканда каражат бөлүнүп атыптыр деп айтып коеюн да. Мен жазуу түрүндө жөнөтөм деп койгон болчумун да. Так, и акыркы суроом, Алмаз Кушпекович, мен ушул эми бизде айтылып келе жаткан жанакы бизнестен алынган мекемелер, добровольно, кустуризация, ар кандай деп биздин Камчы Кыдыршевич расмий түрдө 100 миллиард түшкөн деп айтып атат. Сиздерден запрос кылсам, сиз мага 21 миллиардка кагаздарды ошо түшкөн деп, каражат түрүндө түшкөн дедиңиз. Анан ушул жерден мен Алмазбек Абдыкаимович сизден сурайт элем да, барбы Примов? Мүлк башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин директору. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Орун басары аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Жаниев Кубанычбек. Кубанычбек мырза айтып коесузбу? Ошондо ошол тармакта кандай каражаттар, эми 21 миллиард деди, 100 миллиардты ошондо 79 миллиардка бизде имущество түштү эле. Барбы кагаздар? Бул боюнча деген эме болот го, жергиликтүү эмеге дагы кетип атат, жер участоктор, анан ар кандай болуп, точный сумма бизде жок. Анан кантип 100 миллиард деп айтылып атат анда? Элдер Жаргалбек, мындай мен тактап коеюн, казынада 21, а жалпысынан биздин отчет боюнча 46 миллиард, кажется. Мен маалымат просто колумда жок экен. Кайталап коесуздарбы? Мен 46 миллиард биз маалыматыбыз бар. Анан калганы Сиздерде да? Да, калганы болсо жана имущественный мероприятиялар бар да көбүнчө. Вот жанагындай айтып кеткендей.
Мен бул суроону эмнеге берип атам? Акыркы мына бир жылда аябай кызыктай тенденция болуп атат. Силер эми расмий объявлениялар көрүп жатасыздар да. Абдан көп недвижимость, участоктор абдан көп сатылып атат да, в массовом, срочном порядке. И мен ойлонуп баштадым да, бул эмнеге мындай тенденция болуп атат? Бир мындай сиз эми финансист катарында буну байкап көрсөңүздөр, эми сиздерге может быть некогда, биз эми соц тармактар менен көп иштейбиз, ошол жактан ошондой кызыктай бир тенденцияны байкап атам да. О чем это говорит? Как по-вашему, как вы думаете? Вопрос жакшы түшүнбөй калдым. Я в последнее время обращаю внимание, что в ускоренном порядке, в срочном порядке очень много продается недвижимости и очень много продается земельных участков в Кыргызстане. Вот меня эта тенденция, честно говоря, немножко настораживает. Очень большое количество. Такого ну, сколько я вот помню, такого я не замечала, да? Вот вы на такое не обратили внимания? К сожалению, нет, но я возьму на это. Обратите, на пожалуйста, заметку, именно руководствоға бир заметка катары мен ойлойт элем, буну анализ кылыш керек да. Хорошо. Кимдер сатып атат, эмнеге сатылып атат, и кандай болот деп. Бул это нехорошая тенденция, честно говоря, да. А так бюджет боюнча дагы 11-нде келет экенсиздер, ошондо дагы социалдык маселелер боюнча жетекчилер келсе мен аларга суроо берет элем. Рахмат.